Assalamu alaikum, hurmatly жамаат, hurmatly кыргыз элим. Бүгүн биз мына 19 май 2020 жыл намазга шаарында туруп жаткан эженин үйүнө келип, ошондо жумушка байланыштуу бир аз иштер карантин болуп жумушка чыга албай, кураттан кыйналып калган эжебиз бар экен. Ошонун үйүнө эжебиздин үйүнө жете облас биримдигинин балдарынан экөөбүз келдик бүгүн. Мынакей фотоларын өткөрүп бердик. Эженин өзүнүн дагы бир фотосун алып коелу. Эже сүйлөп койсоңуз. Силерге рахмат, жардам бергениңерге. Өмүрүңөр uzun болсун. Не тилесеңер, тилек максатыңарга жеткиле. Оразанын күнүндө жардам берип атасыңар. Алла ыраазы болсун. Үй бүлөңөр менен, бала чагаңар менен тынч аман болгула. Кыргыз элибиз тынч болсун, аман болсун. Каерде жүрсөк да тынч болойлук. Рахмат, чоң рахмат. Ыраазы болосуздар. Эми колдон келишинче биздин жардам ушундай. Анан биз эч кандай өкмөттөн жардам күтпөйбүз. Жете облас биримдиги деп мына зага эле айтып жүрөбүз. Өзүнүн дагы фондо жазылып турат. Карта номерлер, телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. Жете облас биримдиги ар бир областтан, Оштон, Талас, Бишкек, бүт ар бир областтан, жете областтан бирден бала чыкканбыз. Анан ушундай кыйналып аткан Москвада ушинтип мекендештерибиз кыйналып атат чындыгында. Кээ бир квартплат бере албай, квартплат жактан продукталарын ала албай кыйналып аткандарга ушинтип колдон келген жардамыбызды таап келип атабыз. Чоң рахмат.